урматтуу Чапаналыевна, урматтуу депутаттар, сіздердің қарауыңыздарға Кыргыз Республикасының Жалал-Абад облысының Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп қайта атау жөнінде Кыргыз Республикасының мыйзам долбоору ұсынылады. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасының административдик аймактык түзүлүшү тууралуу жана Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы географиялык объекттерди аттоо, алардын аталышын өзгөртүү, географиялык аталыштарды эсепке алуу жана катадан өткөрүү тартиби жөнүндө жобосуна ылайык даярдалган. Тактап айтканда, тиешелүү айылдардын, жашоочулардын жалпы жыйындардын чечимдеринин, ал чечимдеринин колдоо боюнча Жалал-Абад шаардык кеңештин жана Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чечимдеринин жана сунуштарынын негизинде сунушталган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Аны менен бирге Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин алдындагы ведомстволор аралык комиссиянын отурумунда каралып колдоого алынган. Мыйзам долбоору улуттук идеологияны чындоого, тарыхый инсан, элдик баатыр, Кыргыз элин ар кандай чабуулардан сактаган Айкөл Манас атын Жалал-Абад шаарына ыйгарууга багытталган. Шаардын аталышын өзгөртүүгө шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болду. Кайрылууда шаардагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик тарыхый улуттук баалуулуктарды эске алуу менен жашоочулардын шаардык кеңештин депутаттарынын чечимдерин жана сунуштарын колдоо максатында мыйзам долбоорун кечиктирилгис катары карап, 3 окууда бир колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор. Гүл Ахматулловна, да. Не, у меня нету вопросов, я считаю, что депутатов именно местных, конечно, мнение жителей, я думаю, надо будет уважить, поддержать. И в первую очередь само название города Манас, это будет очень сильно обязывать. Недавно там проходили большие мероприятия, праздновали 34-ю годовщину независимости Кыргызстана. Мы там были. Приезжала большая делегация с Российской Федерации, депутаты Госдумы, сенаторы, герои, летчики-космонавты. Да. И мы увидели совершенно другой город. Он стремительно растет, численность увеличивается. И в первую очередь само название Манас, оно накладывает большие обязательства, большую ответственность для жителей данного города. Я думаю, что даже в интересах, опять же, развития, и это еще раз говорит о том, что Манас – это единый Кыргызстан. Мне кажется, это будет очень правильно звучать. Вот, и поэтому я поддержу. Спасибо большое. Дастан Арысбековичте сөз. Рахмат, Чолпаналыевна. Мыйзам долбоорун колдоп беребиз. Бул баяндамаңызда да айтып кеттиңиз. Эң негизгиси, мен ойлоймун, ушу биринчиден ушу демилгени көтөрүп чыккан Жалал-Абад шаарынын тургундарына терең ыраазычылык, аткаруу бийлигине, жергиликтүү ошо шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билгиземин. Бул багында көтөрүлгөн азыркы талаптын талабына туура келген өзгөртүү болуп атат деп мен терең ишенемин. Анан эң негизгиси элге түшүндүрүү болуш үчүн Манас деп ат берип атабыз. Жалал-Абад шаарына, Кудай буюрса, жогорку кеңештен бул мыйзамга колдоо тапса, эң негизгиси бул Манас ата. Манас атабыз бул кыргыз элини түптөгөн, кыргыз улутун түптөгөн, биздин ушундай тарыхта калган атабыз болгон. Мына ошо Манас атабыздын арбагына сый урмат көрсөтүү негизинде, дагы даңазалоо иретинде, мына азыр биздин өнүгүп жаткан жаңы шаар болуп аткан Жалал-Абад шаарынын атына Манас шаарын берип атканына мен терең кубанычта мен колдоп беремин. Бул эң туура нерсе.
Анан дагы негизгиси бул ошо түндүк менен түштүктүн дагы бекем ынтымакта болушунун негизинде дагы мындай жакын болушунун негизинде чоң аталыш болуп атат да шаарды Манас деп. Ошондуктан мен ойлоймун, буну 3 окуудан деп сунуштап атасыздар. Мен депутаттардан да суранам, колдоп бериңиздерди. Бул маанилүү нерсе. Рахмат. Бул маселени колдобогон депутат жок болсо керек, баардыгыбыз эле колдойбуз, Кудай буюрса. Урматтуу депутаттар, комитеттин корунуна өтө берейин. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алгонун жогорку кеңешке сунуштайбыз деген депутаттар добуш бериңиздер. Макул, каршы, жок. Алмаз Акунжановичте сөз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул маселенин баягы Конституциянын 86 бересинин 2 бөлүгүнө ылайык аталган мыйзам долбоору кечиктирилгис катары кезекси тартипте деп биз киргиздик. Анан ушул эле учурда 6 фракция фракциянын депутаттык топтор өз макулдугун берди. Анын ичинен 3-өө кагаз жүзүндө берди. 3-өө азыр регистрация болуп атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар суранат элем, бир эле мезгилде 3 окууну кабыл алып бериңиздерди. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш түшүп атат. Каршылык жокпу бул маселе боюнча? Менимче жок. Анда мыйзам долбоорун 2-нчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул, каршы, жок. Рахмат. Мыйзам долбоорун 3-нчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул, каршы, жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бүгүн баардык маселелерди карап чыктык. Ишиңер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки комитетте жолукканча саламатта болуңуз. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, бүгүн 9 сентябрда Кыргыз жеринде, Кыргыз өлкөсүндө тарыхый иш болду. Ошого силер эң биринчи болуп колдоп бердиңер. Силерге барыңарга чоң рахмат.